Mr. Devin. Devin мырза, маектешүүгө макул болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздин Бишкекке болгон иш сапарыңыздын максатын алгач айтып кетесизби? Thank you for interviewing me. I was here to co-chair Мен бул жакка жылына Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты талкуулаган комиссиянын жолугушуулары үчүн келдим. Бул 30 жылдык эки тараптуу байланыштагы биздин 19-чу жолугушуубуз. Иш сапар учурунда мамлекеттик жогорку деңгээлдеги жооптуу кызматкерлер менен талалуу маселелерди карап чыгууга шарт түзүлөт. Кечээ атайын субкомиссиялардын жыйыны болуп, соода-экономикалык байланышты талкууладык. Былтыр сентябрда адам укугу боюнча чоң жыйыныбыз болгон эле. Кечээ сырткы байланыштагы кызматташтыкты карап чыктык. Жалпысынан кездешүүлөрдүн жыйынтыгын жакшы баалайм. Бирок бардык маселелерде бир пикирге келе алдык деп айта албайм. Албетте, Кыргызстан менен евро биримдиктин байланышын жакшы деп сыпаттаса болот. Биз ар дайым Кыргызстан демократия жана адам укугуна өзгөчө көңүл бурганын жогору баалап, ушундан улам өлкө менен байланышты күчтөндүрүп келгенбиз. Эки тараптуу аябай көп келишимдер кабыл алынган. Жакында ар тараптуу кызматташтык боюнча дагы жаңы келишимдерге кол койгону турабыз. Билим берүү министрлигине 32 миллион евролук каржылык колдоо боюнча келишимге кол коюлуптур да. Бул каражатты конкреттүү кайсы багыттарга жумшай турганы негизи такталдыбы? We have bilateral cooperations between EU and Kyrgyzstan. We have Team Europe initiatives, which means Кыргызстан менен евро биримдиктин ортосунда көп тараптуу кызматташтык боюнча макулдашуулар бар. Биринчиси евро шаркеттин түздөн түз өлкө менен байланышы. Экинчиси дүйнөлүк каржы уюмдарын Кыргызстанга долбоорлорду тартуу жаатында евро биримдиктин Кыргызстан менен кызматташтык боюнча келишимдери. Ошондой эле биз Борбор Азиядагы бардык 5 өлкө менен иш алып баруу жаатында макулдашууларга кол койгонбуз. Эки тараптуу кызматташтыктын алкагында кечээ Кыргызстандын билим берүү илим министрлигине 32 миллион евро өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтүү келишимине кол койдук. Бул каражаттын 27 миллиону бюджеттик колдоого, 5 миллион евро ар түрдүү долбоорлорго жумшалат. Кыргызстанда билим берүү жана сан ариптештирүү тармактары кызматташтыктын негизги приоритети болуп саналат. Ал эми аймактык деңгээлде БОМК аттуу программабыз иштейт. Бул Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн чек ара маселелерин чечүүгө багытталган долбоор. Мындан тышкары маңзат соодасына каршы атайын программабыз жана мыйзам чыгарууну көзөмөлдөө багытында да иш алып барабыз. Жалпысынан биз мыйзам ченемдүү иш алып баруу, адам ресурсун өнүктүрүү, билим берүү жаатында кызматташтыкты колдоого өзгөчө көңүл буруп жатабыз. education, etc. Water as well. Мыйзам чыгаруу жана демократия жаатындагы кызматташтыкка токтолсок, сиз Кыргыз өкмөтү менен жолугушууларда айрым пикир келишпестиктер да болгонун жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Ушуга кененирээк кайрыласызбы? Балким мыйзам чыгаруу жаатында кандайдыр бир сунуштарды жасадыңызбы? As always had parliamentary democracies, although things have changed last year. Биз Кыргызстанда парламенттик демократия болгонун ар дайым кубаттап келгенбиз, бирок былтыр бул өзгөрүп, шайлоолор да болду. Шайлоонун баары жакшы деңгээлде уюштурулуп, чыныгы атаандаштык болгонун байкадык. Бирок биз эки мыйзамга байланыштуу кайчы пикирдебиз. Бирөө социалдык тармактарда жалган маалыматты таратууга каршы мыйзам. Ал жалпы эле сөз эркиндигине көлөкө түшүрөт, блогерлердин ишмердигин чектейт. Экинчиси бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлгө алуу боюнча мыйзамда жарандык коомдун кирешесин эсептөө, тизмеге алуу сыяктуу чектөөлөр демократиялык принциптерге дал келбейт. Биз коомчулуктун пикири менен эсептешип, мамлекеттик деңгээлдеги иштердин коомдо ачык болуусун шартташыбыз керек. Жарандык активисттер өлкөнүн өнүгүүсүндө чоң роль ойнойт. Бизди кубантканы акыйкатчы кызматына жарандык активисттин шайланышы болду. Бул институт менен да тыгыз кызматташабыз. I want to underline that you asked me specifically what was our concern, so I say this, but overall, I mean, we see a rather positive situation. Эми глобалдык саясатка келсек, Украинадагы акыркы кырдаалга байланыштуу Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбор Азия өлкөлөрү азыр бейтарап позицияда туруп атышпайбы? Мындай позиция аймактагы өлкөлөрдүн евро биримдик менен байланышына таасирин тийгизбейби? Айрыкча Кыргызстандын да нейтралдык саясатынан улам Европанын колдоосунан чектелип калышы мүмкүн эмеспи? To have some support from EU or from other developed world.
Well, I think there's a number of things to say here. First of all, this war is unacceptable. This war is unjustifiable. This war is Негизи эле бул согуш акылга сыйбаган көрүнүш болууда. Согушту бардык эл аралык кызматташтык эрежелерине, мыйзамдарга, Бириккен Улуттар уюмунун конвенцияларына, Еврошаркеттин мыйзамдары жана көз караштарына тескери аракет катары сыпаттайм. Орусияга Украина кол салган эмес, кол салуусуна кандайдыр бир себеп да жок болчу. Согушту баштагандарды актоо акылга сыйбайт. Экинчиден, сиз сурооңузда аймактагы өлкөлөр бейтарап позицияда турат деп жатпайсызбы? Мен буга макул эмесмин. Маселен, Белоруссия Орусияны колдоп согушка активдүү катышып, өз аймагын Орусиянын армиясына колдонууга берип жатпайбы? Бирок баса белгилеп кетчү нерсе, бул согушту эч ким Батыш менен Орусиянын тиреши катары көрбөш керек. Биздин дипломатиялык миссиябыз, эл аралык саясатыбыз Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинде кабыл алынган бардык резолюцияларынын алкагында ишке ашат. Жакында 3-чү ассамблея болгону жатат. Анда 143 мамлекет согушка карата өз позициясын билдирип добуш берет. Дүйнөдө болгону 4 өлкө гана Орусияны колдогон добуш бермекчи. Кыргызстан албетте бейтарап турат. Дүйнө Орусияга эмес, ал баштаган согушка каршы. Согушта болуп жаткан агрессия бизди нес кылды. Мен миңдеген курмандыктардын жакындарына терең кайгырып көңүл айтамын. Жакында эле бети ачылган кыргын сыяктуу дагы көп кыргындар болду деген ойдомун. Албетте Кыргызстанга кандайдыр бир санкциялар коюлат деген ойдон алысмын. Анткени менен санкцияга алып келчү иш-аракеттер болуп кетсе, анда кырдаал өзгөрүшү мүмкүн. Бирок мен азырынча Кыргызстан же аймактагы башка өлкөлөр эл аралык мыйзамдарга каршы келчүдөй абалды көргөн жокмун. Бир нерсени баса белгилегим келет. Еврошаркет Кыргызстандан же дүйнөнүн башка өлкөсүнө кайсы бир өлкө менен мамиле курбагыла же кызматташпагыла деген талапты эч качан койгон эмес, койбойт дагы. Буга чейин Орусия менен узак мөөнөттүү эки тараптуу кызматташтыгыбыз болуп келген. Аймактагы кайсы бир өлкөнү Европа менен тыгыз кызматташуу үчүн Орусия менен мамилеңерди бузгула же байланышпагыла деп айтуу мүмкүн эмес да. Азыркы тапта Казакстан менен эки тараптуу кызматташтык боюнча келишимдерге кол койдук. Казак өкмөтү Кыргызстанда эле Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Ал тургай Армениянын Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгону тууралуу маалыматты бул өлкө менен Евро биримдиктин кызматташтык келишимине кол койгондон кийин гана көргөнбүз. Эч качан биздин өнөктөштөрүбүздүн башка өлкөлөр же бирикмелер менен курган мамилесине кийлигишкен эмеспиз. Анан эле Орусиянын аймактагы өлкөлөргө шарт коюп, башка мамлекеттер менен кызматташуусун чектеген саясатын такыр түшүнбөй келебиз. Биздин өнөктөштүк саясатта куралдануу же армияга байланышкан эч кандай келишимдер жок. Адам укугу, билим берүү, соода, экономикалык, маданий байланыштарга гана көңүл бурабыз. Ошол эле маалда Орусиянын биз менен байланышты бар өлкөлөрдү жазалап, өз өндүрүмүн аларга чыгарбай, өнөктөштүк шарттарын бузуусу чындап эле бизге түшүнүксүз. Бирок биз мындай жол менен кетпейбиз. Ооба, Орусия менен маселебиз бар, себеби ал согушту баштады. Ушундан улам санкциялар салынууда. Андан башка дүйнөнү капкара көрүп эле аймактагы кызматташтыкты токтотуп коелу деген жокпуз. Thank you. Thank you for the answer. And another question related to the economic situation in Экономикалык абал глобалдык деңгээлде да азыр баарын чочутууда. Айрым прогноздор боюнча барган сайын бул абал начарлай берет. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өзгөчө кыйналары да айтылып жатпайбы? Евро биримдик менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык соода байланыштар мындай шартта кандай өнүгөт? prioritize it, I don't know, with the EU? Well, in trade, Kyrgyzstan benefits since 2016 from this unilateral trade preference. Алгач соода байланышына токтолсок, Кыргызстан 2016 жылдан бери ВСП+ аттуу Еврошаркеттин салыктарды жеңилдетүү жаатындагы программасына кирген. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европа биримдигинде салыксыз сатылат. Бирок Европага сунушталып жаткан кыргыз товарларынын сапаттык деңгээлинде маселелер болууда. Көбүнчө азык-түлүк продукциялары Еврошаркет жеке эле кыргыз товарлары эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн талап кылынган сапатка шайкеш келбей калып жатат. Бирок биз бул багытта Кыргызстанга колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Мамлекеттик органдар менен кызматташтык каралып, тамак-аш стандарттарын биздикине төп келгидей деңгээлге жеткирүүгө көмөктөшөбүз. Ал эми Кыргызстан бул жака келе турчу инвесторлорго ачык, мыйзамдуу шарттарды түзүп берүү менен абалды жакшыртса болот. Экономикалык көйгөйлөргө токтолсок, айрым пропагандалык маалымат каражаттары Европанын санкциясынын айынан азык-түлүк баалары кымбаттады деп жазып жатышпайбы?
Бирок бул туура эмес. Украинадагы согуштан улам дүйнө тамак аш тартыштыгына кептелип жатат. Себеби даан эгиндерин экспорттоо жаатында Украина глобалдык лидерлердин бири эле. Согуштан улам эгин талаалар айдалбай, айыл чарба жаатында иш токтоп калды. Быйыл түшүм алуу да кедергиге учурайт. Орусия Кара деңиздеги портторду жаап, азык-түлүктүн дүйнөгө тароосуна тоскоол болууда. Which was a way to channel these exports. So I think this is to be clear as well. I wanted to ask about Сизден климаттын өзгөрүүсү, жашыл экономикага байланыштуу Евро биримдиктин Борбор Азияга багытталган саясатында сурагым келип жатат. Дүйнө азыр жашыл экономикага умтулууда. Кыргызстанды бул багытта Евро биримди колдоого алабы? policies on this. Yeah, we have programmed. I mean, the green agenda in general Moving is to the green economy. is Жашыл экономика чындыгында Европа комиссиясынын башкы багыттуу иштеринин бири. Мындай стратегиялык маанилүү багытты албетте Борбор Азия аймагына жайылтууну да көздөйбүз. Кыргызстанда санариптештирүүнү тездетүү менен климаттын өзгөрүүсүнө туруктуу болууга, энергетикалык эффективдүүлүктү камсыздоого шарт түзүлөт. Биздин долбоорлордун негизгилеринин бири да жогоруда мен айткандай санариптештирүү. the details of each of all programs, but certainly delegation here in Bishkek can tell you. Чоң рахмат, Дэвид мырза.